О, мына от казанга окшоптур, а? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы жеке? Саламатсыздарбы жеке? Кандайсыздар? Саламатсыздар. Айтылган иш бүттүк, мына Кудай кааласа. Кандай жакшысызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Салам алейкум. Кандай жакшысызбы? Кандай саламатсызбы? Келиңиздер. Кандай кызым, жакшысыңарбы? Бал менен остейли. Кана, бисмилля. Кана. Көп жылдарга кызмат кылып бересиң да, ошол от казаныбыз. Аларын оңдоп, ремонттон өткөрүп, территориясын тосуп койдук. Мына эскизде мына жаңы котел келген, бир котел жаңы койдук, бир котел буюшун алып келип койдук. Территориясы кишилерибиздин стандартка жараша алып чыктык. Бардык жерин. Молодцы. Мына жерде ушу туалети бар экен да, мына территориясында бир мынаяка жаңы туалет түштү. Аны мына бузуп ошол кылып аткан. Бул ошол произведение убагы процесс. Мына көмүрканасы дагы мына жерде оңон көргөнсүз. Азыр шахмандар келе турган бийип көтөрүп. Сонун болду. Мына ушу арт жактарындагы, мына комната душтары мынандай болгон. Ушундай кандай от казан болсун. Бул жерде бардыгы мен орун басам Сооронбек Калматовичтин, Дөөлөт Авамдын эмеседе менети. Ушул жерде айттым. Бар ошол жерде жатасыңар, бүтүрөсүңөр депчи. Чилдеде кылдык. Мына ушу показательдерин жазып койдук. 90-дан 82 консервацияда сөйүп немеге коштук багы. Шакирова көчөсүндө. Процесс жага нормально. Кана. Көмүр отличный. Эми Кудай кааласа, мына жаңы койдук. Шаарда бизде общий ремонт болуп турган канча от казан бар? Дагы Бар. Канча? Жок, Я. Быйыл 30 булат. Алтайский котлоагрегатный завод, российский алып келип коюп атабыз. Резерв болуп калат. Резерв. Параллель экөөдөн иштейт. Мына көрдүңүзбү? Насостор жаңы. Запорный арматура жаңы. Мына подача, Өтөр артта калды. Бул ушу кашагар немеси. Мынаки. Булар сөз иштеп кеткенде душ. Да. Мынаки эң туура, ушундай болуш керек да. Хотя бы ушундай болуш керек. Мына Кудай кааласа, эме келет, көмүрдү буяка төгөт, туурабы? Күлү бияка. Күлү бул жагына. Машина буягынан каттайт. Алмасташ, көрдүңүзбү? Бул жок болчу булчу. Эски сынып кеткен темирлер болчу. Азыр атайын бийик кылдык. Шахман келет, көмүрдү төгөт, күлү бул жагына. Азыр территориясы төгөт келе күл мына жерге. Бияктан жол ачтык азыр. Мына жерди неме кылса асфальт кылабыз. Жок, Кудай кааласа буну асфальтын төшөйбүз. Азырынча кичине эметип туралы. Атайым могу бараталарына раздвижной кылдык. Необычный болсун депчи. Моолар эски, моол жок болчу почтичи. Моолар жок болчу. Могу ичине жөн эле жип менен байлап коюптур. Кандай жакшы, кандай жакшы, азаматсыңар. Урматтуу агайын туугандар, оштук бир туугандар. Мына бүгүн биздин шаарыбызда дагы бир жакшы иш-чара өтүп атат. Кудай кааласа жаңы жылы жаңы баштап алдык эми. Ушул ачылышыбыз 5-6 ачылыш болуп атат. Урматтуу Сабиров атындагы мектеп жааматы, урматтуу агай, ошо рейд учурунда ушул от казанын акыбалын көрүп аябай кейигенбиз. Ошо 1977 жылы курулган бойдон 50 жыл ремонт көрбөптүр. 50 жыл. Могу эми тетиги сүрөттөрдө көрүнүп турат. Мурда акыбалы кандай болчу, азыр акыбалы кандай болуп калды. То есть ушул биздин мэриянын ошонун ичинде жылуулук берүүчү биздин ишканабыздын эмгек жааматынын жасаган жумуштары. Урматтуу мектеп жааматы, биз жалпы ушул Ош шаары боюнча 100 канча от казан бар эле, Сооронбек Калматович? 111 от казаныбыз бар. Ошол от казандардын ичинен 30% гана жаңы да, 30%. Калгандары бардыгы ушундай эскиликке жеткен. Ошо 70-75 жылкы, 80 жылкы курулган от казандар бардыгычы. Эми Кудай кааласа быйыл колдон келишинче
колдон келишинче силердин бул эми бир гана мектебибиз тети отказандар жанагындай жилой массивдер бар ошолордун отказандарда ушундай аябай эскиликке жеткен. То есть ошол көптөн бери каралбай калган жумуштарды мына Кудай кааласа быйылкы жылыбыз биригип 11 отказанды жаңыладык. Урматтуу Сабиров мектептин жааматы, урматтуу агай, Кудай кааласа мынакей ушул биздин отказан биздин балдарыбыз үчүн, биздин келечегибиз үчүн кызмат кылып берсин. Кудай кааласа мектебиңиздерди быйыл капитальный оңдоптойго киргиздик, планга кирдик. Толук бойдо мына азыр карабайсыз, мына үстүлөрү чирип, чатырлары чирип калыптыр. Анан бунун жанагы илгерки жанагындай плитадан курулган мектепте, плитаданчы ошолор баардыгын Кудай кааласа быйыл сыртын жаңылап, утепление кылып, сыртын заманбап кылып, оңдоп, ичи тышын толук бойдон Кудай кааласа быйыл ремонтун өткөрөбүз. Андан сырткары урматтуу аксакалдар, мынакей өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушул жерде мына эжекелер агайлары жакшы билет. Ошол мектептин территориясынын эки жагынан эле ушу бизде ошто мода экен да, ушу сөзсүз түрдө ушу мектептин территориясына кирип жашаш бизде мода экен. Анткени мынакей Карл Маркс мектеби ичинде 18 үй бүлөнү көчүрдүк. Мына азыр Кудай кааласа полный снос иштери жүрүп жатат, жаңы мына мектеп курулат. Анан сырткары Горький мектебинде толук бойдон аянты 2 гектар 80 сотик, 1,5 гектар калган. Калгандарын баардыгын жеке менчикке өтүп, магазин, кафе, ресторан, бильярдный болуп кеткен. Бер жактагы Макаренко мектеп толук бойдон тегеректери, соода түйүндөрү толук бойдон. Ал жерде 3 гектар 20 сотик экен, унутуп калдым. 1 гектар, 1,5 гана гектар жери калган. 2 гектар жерин толук бойдон коммерциялык түйүндөргө берилип кеткен. Ошол жерде банк бар, магазиндер бар, салондор бар, эми койчу эмне гана жок. Толук бойдон Кудай кааласа тазалайбыз. Бул жерде Фрунзе мектебин өзүңөр билесиздер. Ал базардан айырмасы жок болчу, билесиздер да. Базарбы же мектеп белгисиз болчу. Ошондо толук бойдон мынакей тазаладык. То есть силерге айтайын дегеним, урматтуу мектеп жааматы, могул жердеги үйлөрдүн баардыгын сиздер тарапка караган вороталарын, могул жерде 5 үй бар болчу, чоң көчөгө жолу бар алардынчы. Ошолордун баарын ворота силерге караган, мектепке караган вороталарын баарын толук бойдон алып, кирпич менен уруп салабыз. Анан могу бири үйдө жок экен, анан тиги 2 үйдө жок. То есть азыр биз могул жердеги мурдагы архивтерин карап атабыз, мектептин жалпы аянты канча болгон. Эми могул жердеги бир 2 үйдө Кудай кааласа тетиги эне сайга көчүрөбүз дагы толук бойдон мына үйдө бир эле үй калып атат. Возможно, мону да алышыбыз мүмкүн. Бул дагы мектептин территориясында турат. То есть мына мектептин территориясында бир дагы жеке менчик жилой үй болбош керек. Бул социальный мектеп болсо, анан кантип ичине кирип алып, элдер машина менен кирет, кантип бул жерде жашашат. Бул жерде биздин поле, баскетбольный поле, волейбольный поле, полностью ошол жердин алардын стоянкасы экен. Андай болбойт. Кудай кааласа азыр териштирип атабыз документтерин полностью бир 3 үй көчө турган болуп көчүрүп мектептин территориясын бошотобуз. Андан сырткары мынакей урматтуу аксакалдар, урматтуу мектеп жаамат, могул жердеги эски имараттарыңар толук бойдон алынды. Бир топ жакшы болуп калды. Бул жерде жана эски мектебиңер бар болчу, библиотека, нар жагында эски аптекалар, нар жакта 2-3 соода түйүндөрү толук бойдон тазаланды. Мына заборуңарды толук бойдон мынакей Сөнбек Алматович менен Дөөлөт абам толук тосуп берди. Кудай кааласа колдон келишинче быйыл мектептердин баарын карайбыз. Сиздердин мектеп боюнча Кудай кааласа дагы бир жолу айтып коеюн, быйыл толук бойдон оңдоптуудан өткөрүп, Кудайым буйруса окуу жылына жаңы Татынакай заманбап мектеп менен курабыз. Урматтуу жылуулук ишканасынын кызматкерлери, сиздерге дагы бир жолу жеке өзүм атымдан, мэриянын атынан, үй бүлөм атынан, жалпы эле ушул жердеги жашоочулардын атынан, ушул жердеги бизде жалпы канча бала окуйт эле агай? 2700
ата эненин атынан сиздерге чоң рахмат айтам. Урматтуу жылуулук ишканасынын кызматкерлери, мынакей мен сиздер менен чогуу иштеп, баардык силердин ысык сууңарды баарын көрүп билип калдым. Ошо кыш мезгилинде, урматтуу кызматкерлер, ушу кыш мезгилинде ушундай ремонттор жасабай, мынакей азыр эртең отопительный сезон бүткөндөн кийин токтотуп туруп, ошо сразу шир ремонтты башташ керек деп, ошто сиз кыйналбагандай болду. Могу жерде бир топ кыйналдыңыздар, көрдүм. Бирок муну жасабаса болбойт болчу. Мына мектепке келген ата-энелер аябай уяттай сезилип калды да, магачы мектебибиздин отканасы аябай бир эскирип, бир мындай свалка сыяктуу болуп калган. Ошон үчүн мындай эми срочно жасадыңар. Дагы бир жолу урматтуу жылуулук ишканасынын кызматкерлери, урматтуу Дөөлөт аба, урматтуу Сооронбек Алмачев, сиз жетектеген жамааттын баардыгын дагы бир жолу ушул мектеп жамааттын атынан 2700 ата эненин атынан силерге чоң рахмат айтам. Отказаныбыз көп жылдарга кызмат кылсын. Мына эски отказаныбыз 50 жылга кызмат кылган экен, Кудай кааласа бул отказаныбыз дагы 50 жылга кызмат кылып берсин. Чоң рахмат. Дагы бир жолу ушул жасап аткан жумуштарыбыз баардыгы ушул шаарыбыздын келечеги, балдарыбыздын келечеги, мынакей ушул жасап аткан жумуштар баардыгы биздин илимге, билимге болгон фундамент, урматтуу туугандар. Мынакей азыр мына жылуулук ишканасынын кызматкерлери турбай, булар мына силерге условия создавать этип берип атат. Силер бул отказансыздар жумуш болбойт. Ушул биздин кызматкерлердин баарын жасаган жумуштары илимге, билимге, биздин балдарга койгон фундамент. Ошо биздин камкордугубуз. То есть биз мэрия ушундай жумуштарды жасашыбыз керек. Дагы бир жолу куттуу болсун, ушу отказаныбыз көп жылдарга кызмат кылсын. Чоң рахмат. Жекшебаев, сизге рахмат. Шаарда эмен ошо быйыл социалдык балдардын социалдык мекемелерди карайлы, балдардын келечегин карайлы, эртең өсө турган, эртең өнө турган балдар ушулар деп туруп, ошол себептен балдарга өзгөчө көңүл бурулуп атат. Ошол себептен сизге да рахмат айтам. Сизге рахмат. Быйыл 11-чи эмен ачып атасыз. 11-чи эмен. Кудай буйруса быйылкы жылы бардык эменде жаңылык ойлойбуз. Рахмат, бар болуңуздар.